сөзү Ханибек Иманалиевдики ошол концертте оркестр менен даярдап атам. Ушу 50 жаш деген ыр. Өзүбүздүн дараметибиз жетишинче чыгардык. Жаңы ырдын бет ачары. Бет ачары ооба. Jaz öttü gülük sımal jarıştagı, jay getdi özün bolup alıştagı. Gütpegem güz gelerin bilsem dağı, geldin bir gümüş kurak alыстагы. Erkelep öttün bir 50 jaz, ertelep geldin bir 50 jaş. Barına jetsek de oylayım, adamzatqa bölüngön ömür az. La la lay la la lay la 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 lay, 50 jaş, 50 jaş. Öydöden taşım kulap döksürbedim, özgöden göngül kalsa özgürbedim. Ömrümüz el aldında taza bolsa, ömürde жалгыз ошо көксөгөнүm. Erkelep öttün bir 50 jaz, ertelep geldin bir 50 jaş. Barına jetsek de oylayım, adamzatqa bölüngön ömür az. La la lay la la lay la 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 lay, 50 jaş, 50 jaş. Жашоодо кыйналдымбы, ыйладымбы, жашырып ырга сактап ыйларымды. Жаңылдым, жастым, бастым, кайра турдум, жалгыз бир саткан жокмун ыйманымды. Erkelep öttün bir 50 jaz, ertelep geldin bir 50 jaş. Barına jetsek de oylayım, adamzatqa bölüngön ömür az. Erkelep öttün bir 50 jaz, ertelep geldin bir 50 jaş. Barına jetsek de oylayım, adamzatqa bölüngön ömür az. La la lay la la lay la 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 lay, 50 jaş, 50 jaş. La la lay la la lay la 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 lay, bolboybuz emi jaş. Бар болмас. Ханыбек Иманалиевдин сөзүнө жазылган Майрамбек Осмоновдун 50 жаш деген жаңы ыры заманада бүгүн ырдалды. Концерттагы көбүнчө оркестр менен даярдаган, аккордеон менен даярдаган эмеспиз да, бирок ырдап коюм туура көрдүм. Оркестр менен буга чейин ырдадыңыз белем, Майрамбек? Оркестр менен ырдаган эмесмин, бирок ырдап атам. Кандай экен? Аябай чатка экен. Таңшаң. Эме болот да, ага мындай абсолюттук сулук болуш керек. Ал сулухуң болбосо, алар болсо өзүнчө кете берет. Жакшы бар депчи. Сен өзүңчө азыр кийин барып калам деп кала бересиң аркасындачы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул оркестрга көнүш өтө кыйын. Жана оркестрде ырдагандар көзгө оңой көрүнгөнү менен ал өтө көп эмгекти талап кылат. Буга чейин эмнеге оркестр менен ырдабай жүргөнсүз агай? Оркестр менен ырдабаганын себеби биз фонограмма менен эле жыргай берчүбүз да. Жыргап эле акча таап эле анан азыр эми мындай чыныгы мээнетке, эмкекке байлап койбоду. Муну эме биздин Алтынбек Максутов министрибиздин негиздөөчү ошо да, бул ойду калыбына келтирип, анан бардыгынын ошол тапкандары чын мээнет менен болсун деп ошол биздин министрибиз кылган. Ага чоң рахмат айтышыбыз керек негизи. Анан ошентип анан кой, биз бая трилөй жан дүйүм менен ырдашыбыз керек экен болуп оркестрге өттүк да. Эми мындан деле иргелип, мындан деле билинет ким кандай ырдайт, анан бардыгы эле урунган берингенин бардыгы ырдай албайт. Анан негизи мындай да, баягы энелерибиз нан жазаарда унду элейт го. Ошондо жанагы сонун нанга жарактуусу кетет, майдалары. Анан жанагы чоңдору, керексиздери калып калат да. Бул турмушта да ошондой болот. Бир күнү баягы калып калат, нанга жарабагандарчы. Данга жарабагандар калып калат, анан калгандары аш боло берет, Кудай буйрса дегенде. Ооба. Эстрадалык симфониялык оркестр менен ырдагансыз. Ооба, эстрадалык, ооба, симфониялык оркестр. Нур деген жигит, аны баары билсе керек. Булар Ташкентке барып концерт койгондо өзбектер туугандарыбыз. Батпай калыптыр 1-2 күн. Анан эми ошондойлорду баалашыбыз керек.
Андан сырткары биздин маэстролорубуз баары эле күчтүү. Бакыт Тилегенов ыйларчысы абдан мыкты, сонунбай, укулуктуу, ширин кылып. Түштүктөр айткандай ширин кылып жазат. Нур болсо бул абдан мындай мыкты жигит да. Мыкты жигит, мындай жаман ойду сактабаган жан дүйнөсүнө. Бул акыл чөйчөгүндө жалаң бир жакшы мындай адам болгон таза тунук ойлор, мыкты адамдарды эми булардын баардыгын ошо тирүүсүндө, жаш кезинде барында колунан келип турган мезгилде сыйлап, анан кийин пенсияга чыкканда да урматтап калыш керек. Обондоруңуздун жазылган партитуралары жактуу, гармониясы кандай түзүлүптү? Партитуралары кече күнү баштадык биз Нур менен. Анан баягы толук состав келген жок. Бир 12 киши келди. Мен эми өз музыкантмын да. Түшүндүм. Нар жагында эмнелер бар экенин түшүндүм. Анан эми мындай толук состав менен дагы эме болот. Ооба. Ошондо да айтам. Таңшаң. Башкысы таңшаң. Жыл жаңырганда 2 январда 50 жаш юбилейлик концерт болгон атат Майрембек агабыздын. Буйруса ойлоп атабыз, баягы качан бүтөт эмес, апе бат эле концерт бүтүп калды го деп, ушундай бир элге отура турган концерт болот. Өзү мындай да, улакчы делечи. Улакчы деле мындай эле бизге окшогон эле бир жүдөгөн шалпайган бирөө да. Анан ошону аттын үстүнө чыккандачы тааныбайсың да. Ал баатыр болуп калат. Ооба да. Ал шадраңдап калат да. Ал ошол жанагы эңсеген жанагы немеге, ооба. Эңсеген улакты алып, анан бар ыргыткысы келип ошол бийиктикти эңсеп калат да. Бизде деле ошондой бар. Ооба да. Биз деле мына көпчүлүктү көргөндө ээлирип кетебиз. Ошондо жанагы эргүүлөр чыгат, жаралат ошолор. Мындайда баягы өзүңдү, жан дүйнөңдү кичине эс алдырып жүрөсүң да. Анан ошол сахнага чыкканда көп нерселер эргүү менен чыгат. Анан элдин жашынакай шаңы бар. Таңшаң, анан кол чабышат. Жакшы бир сөз киргизип бартасыз. Анан кол чабышат, алардын баягы сүйүктүү көздөрү сага болгон жылуулук өтүп турат да. Эргүү берет. Эргүү берет. Ошондой бир эргүү менен жазылган сиздин көпчүлүк сүйгөнүрүңүз бар, бул сезим. Ушул ырды азыр сурасак орундатып бересизби? Орундап берем, ооба. Алар эми жатталып тамга, ташка тамга баскандай болуп калганда. Sen istedim Joluksam aytıp berem sebeplerim Jaştığım ketki çekti Ömürüm ötkü çöktü Bu sezim hava suday gerek dedim Bu sezim Bu sezim hava suday gerek dedim Örttedin yüreğimdin var joğum Jolu var kantibana darı donum Ayıkpayım başkalardan Çok kaldı başkargan Bilemin senden bölük darı joğum Bilemin senden bölük darı joğum Bilmeymin kaydan seni tavarımdı Bildirip koyson bolu kavarımdı Göz dalbay tik desem de Ircazı bütpösöm de Sağındım jar o kerim jamalındı
жарокерим жамалыңды сағындым сағындым жарокерим жамалыңды сағындым жарокерим жамалыңды. Бар болыңыз Майрамбек байке. Сезимдин сөзүндө өзүңүз жазгансыз да. Эң керемет баягы поэзиянын деле бир багыты десек болот. Ыр жазасызбы негизи? Ооба. Концертте окуюун деген же Жок, көркөм поэзия. Жалгыз уян өзүм жазгам, биздин айылды өзүм жазгам. Анан ушул сезимди өзүм жазгам. Жана биз да жап-жаш болгонбуз. Оондан тышкары мындай жөн эле сөз жазасызбы, карасыз? Ошолорду жазып койгон анан ошо оон издедиңиз. оон жаза кой атпайм ошолоргочу. Аларды деле мындай оон жок калтырып койсом болот өзүчү. Анан оон жазылып калат да. Китеп кылып чыгарайын деп ойлобойсузбу? Китеп чыгарайын деп ойлоп атам. Эде мындай болот экен, эрте чыгарып алсаң, анан дагы жакшы оондоруң чыгып, китепке кирбей калат экен. Мен ойлоп атам баягы Кудай азайтпасын, эргүнүч. Эргүү азайып, анан кээ бир ушуларда оон чыкпай калат го ошолардан. Ошол мезгилде анан ошо китепке коем, баардыгын киргизейин. Биягын бүттү окшойт деген туурабы деп калам да. Баягы 35-40 жашында көпчүлүк китептерин чыгарып алышып, анан кийин сонурлар чыкты да. Эми ал өзүнчө бир китеп болуп, анан экинчи болуп калат да, ошол бир эле том болуп эле сонун болуп чыкса деп ойлой берем. Бирок оюмда бар, ниетимде бар. Кудай буйруса. Майрамбек ага, 50 жашка сиз кандай аныктама берет элеңиз? 50 жашка көп деле түтөгөн жокмун. 50ге чыгып калдымбы деген жокмун. Мен өзүм жөнүндө дагы эле жакшы ойдомун. Оюм боюнча, ой чабытым боюнча бир 31 деле жүрөм мен. Анан үйдөгүлөр айтып атат, сен 50ге чыгып кал. Мен ага ишенбейм. Майрамбек байке 31-де жүргөндөгүдөйүн мен көрдүм. Анткени көлдөн футбол ойнодук. Майрамбек байке ошо футболдо деле ошо 30-тагылардай эле ойнойм деп ойлойт экен. Өзүм жаш баладай элемин. Болгон эле. Аялым тарбиялай албай койду мени. Кызыктайсың да жаш баладай болуп деп, жей берейин дейт. Мени жеп алса эртең башка мени жеп ачка калышы мүмкүн да. Ошого. Концертте пародия айтылабы? Пародиялар айтылып кете берет. Мен өзү концертке мындай муну сүйлөйм, тигини сүйлөйм деп деле даярданбайм. Бирок точно жанагы Бабковду таанып калган итти туурайм. Парир айтып берем дейсиз. Ал кандай? Бабков деп үргөн бир ит бар да. Бабков деп ошону туурап берем. Ал бүлдө ит болчу. Анан мени таанып калган мышык бар, аны да туурап берем. Деген мышык бар. Ошону туурап берем. Жакшы концерт демек ошондой бир күлкүгө да кызыгат. Анан ал мындай эл менен байланышып кете берет. Жылда эле мындай муну сүйлөйм, тигини сүйлөйм дебейм, себеби Кудай таала берген уйутку бар. Ошолорду бир күнү кечинде ачтып коем. Боз ачыткандай калчу. Эртеси ушундай көбүр жабырып калат, Кудай буйруса. Ошо мындай оюмда эмнени айтам деп жүрөм. Анан көбүнчө баягы эл менен кошо байланышканда эле өзү чыга берет. Муну мен ойлойм, баягы кайталанбаган концерт депчи. Пародияга жаңы коштуңузбу? Пародияларды кошуп атам. Кудай буйруса баарын айтып беребиз ошо. Эми жана птица фабрикада иштеген бир дос бар. Ошону күлгөн туурап берем. Деп күлгөн. Анан мондай күлгөндөр бар, мындай беттерин мындай төпсүз кылып элечи. Өзү аябай каткыр атат, бирок кебетеси күлбөйт да. Кебетеси тура берет, өзү күлө берет туруп. Дээрет кебетеси мостоюп тура берет. Алар бетине буруш түшпөйт го алардын, Билбейм, ал өзү арман кылса керек. Неге элчилап, жайылып, жазылып күлө албайм. Күлгөндө боорду тырмап, жатып алып күлүш керек да. Кебетени бузуп алып, калың күлүп кадаламбайчы. Дебеш керек да, бул деген адамды институт кылат. Сиз кантип күлөсүз агай? Мен жыгылып калам, каткырып, кыйкырып, өкүрүп футболдо өлө эле кылыштайм да. Ошону менен баардык жанагы адамга зыян берүүчүлөрдү чыгарабыз да. Бирок футболдон кийин ал жердеги аянтчада болгон сөздөр кайталанбайт. Сиз жана эмне минтип койдуңуз дейт. Мен жана эмне сизге минттим дебейт. Болду ошол жерде аянтчада калат.
Дайыма сизди 30 жаштагыдай алып жүргөн. Бул спорт, футбол дагы агай. 31 жаш. 31 жаш. 30 эмес. Таңшаң. Спорт. Ооба, биз дайыма биздин команданын аты бир топ. Неге бир топ дейт? Бир топту кубалайбыз. Анан өзүнчө бир топпуз. Анан сен бир топ экенсиң, бала деп коюшат. Биз бир топпуз да. Ушу 3 мааниси бар. Анан биз ар бир жекшемби күнү эртең менен мен 6:30 барып, жана 12 литрлик самоормо кадимкидей айылдагыдай от жагам. 6:45, 6:50 чай кайнап калып, 7:00 биз футболду баштап калабыз. Анан 20 литр чай ичишет. Азыр мен ошол чайды элге сунуштасам деп атам. Ал чайдын аты майос болот, майос чай. Эмнеге майос деп атат? Майрам Осмонов деген сөз. Чай жакшы болуш керек. Майос деген чай чыгып, ушундук деп жана бир ресторан сурап атат. Ушуну алып келип берсеңиз биз көрөлү депчи. Жок, аны көргөндөн кийин сен аны издене баштайсың, кантип жасаш керек депчи. Мен ойлоп атам, бир мындай банкага эле сонун кылып даярдап, бир чайга сала турган кылып эле даярдап аралаштырып коем да. Бирок ал муну салынат экен, тигил экен деп билбеш керек да дарегинчи. Ал майос чай. Майос чай. Бизге да буйрусун эми? Ооба, мен аны бир күн Кудай буйрса, бир жайчылыкта алып келип ичип көрөсүң. Майос чай. Жакшы. Азыр чай ичпесек дагы ыргалы агай. Майос ырларынан. Анара Бакирова деген бир эжекебиз бар. Ошол бир сонун арзу деген ыр жазган. Ошону ырдап берейин, Жакшы. Kıyalım kış ümitlerim üşügün, kıynalganda joluqqanday düşümüm, jürek sızdap jülündörüm zırqırab, gözüm toyup suyup kaldım içime, gözüm toyup suyup kaldım içime. Balkim aldı göküröktün bağıtım, gözgö katkan karektegi sağınçım, arzu tile varan jürgön can elemi, ulu darttan gelip durat ayıkkın, ulu darttan gelip durat ayıkkın. Gülkü gorop gün giringen girpigin, güge salıp gümüş gündün sürtümün, tilegimdin duvaldarım uğratpay, saktap kaldı senin süyü türkün, saktap kaldı, tirep kaldı senin süyü türkün. Barakelli. Бар болуңуз.